ЮНЕСКО'нун эл аралык уюму 1999-жылы 21-февралда эне тилдин эл аралык майрам күнү катары белгилеген. 2003-жылдын 21-февралында ЮНЕСКО'нун генералдык директору Мацура эл аралык эне тил күнүндө мындай деп айткан жери бар. Эмнеге эне тилге ушунча көңүл бөлүнүп жатат? Анткени тилдер адам баласынын ар түрдүү чыгармачылыгынын кайталангыс сүрөттөлүшүн түзөт. Баарлашуу, кабыл алуу жана ойлонуу аспабы катары тил дагы биз дүйнөнү кантип көрүп жана кечээки, бүгүнкү, эртеңки менен болгон байланышты сүрөттөп турат. Тилдер кокус, кезигишүүлөрдүн изин ар кандай булактардан байыган ар бир өзүнүн тарыхына таандык маалыматты алып жүрөт. 1952-жылы ушул күнү Бангладеш өлкөсүнүн борборунда жаштар эне тилин мамлекеттик тил статусун алууну талап кылып митингге чыгышып, күч органдарынын огунан көптөгөн студенттер өлүмгө учураган. Бул окуяны эскерүү максатында эне тил ар улуттун байлыгы экенин унутпоо үчүн ЮНЕСКО бул күндү белгилеген. Дүйнөдө канча улут болсо, ошончо тил болот эмеспи? Ал эми көп түрдүүлүк, көп маданияттуулук өлкөнүн, дүйнөнүн байлыгы. Көптөгөн адамдарды сандык көрсөткүчтөр кызыктырат, бирок канча улут бар экенин эсептесе тизме чексиз болуп кетиши мүмкүн. Анын үстүнө улам жаңылары пайда болуп, кээ бирлери таптакыр жок болуп кетүүдө. Ушуга байланыштуу божомолдуу сандарды гана берүү мүмкүн. Улуттар 2000ден 4000ге чейин, тилдер 3000ден 6000ге чейин. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл, улут болгон, ата салтын, мурасын унуткандар, акыр төбү тирүүлөй дудук болгон. Ташты сыгып тарыхты тапкым келет. Тилимди мен туу тутуп өткүм келет. Эне тилин несиреп чаңгандарды эне тилде ашатып сөккүм келет. Кылычты кыя чапкан тил, кыргызым барктап баккан тил, кызыл жалын от кечип, кылымдап жолдо баскан тил. Кырааты менен сүйлөсө, эй, Кытайга дагы жаккан тил. Эчен ашуу ашкан тил, элибиз барктап баккан тил. Элдигин элим жоготпойт, энедей барктап баккан тил. Эр төштөк, жаңыл, Курманбек, эпостун бары баткан тил. Акындын багын ачкан тил, акылдың элге чачкан тил, башынан сактап жат айткан бабабыз Манас баткан тил. Ааламдың элге таанытып, Айтматов багын ачкан тил.